Мисалы мына Мегаком боюнча айтайын. Ушу жылдын башында Мегакомдун башчысын алмаштырганмын. Келишим түзгөнбүз. Мына деп мурда 2 миллиард, 3 миллиардка чейин таза киреше берип аткан болсо, мурдакы жылдары, андан аркы жылдары болсо 2-3 жылдан бери 500 миллионго түшүп калган. Тарифтер ошондой эле, абоненти ошончо эле. А бирок 500 миллионго түшүп калган. Мен жетекчи коюп туруп, минимум 1,5 миллиардка чыгасың, болбосо жоопко тартыласың деген. Мына бүгүн 1,5 миллиард таза киреше берди. 1 миллиард сом каяка кетип жүргөн? Мына өзүңөр ар жагын ойлонуп көргүлө. Былтыр болгону 1,5 миллиард сомго чейин салык төккөн. Быйыл 3 миллиард салык төгүп атат. Мына 3 миллиард салык төгүп, 1,5 миллиард таза киреше алып атат. А мурда болсо 1,5 миллиард салык төккөн, салыктан дагы жеп жүргөн. И таза кирешенин да 1 миллиардын жеп жүргөн. Мына ушундай фактылар өтө көп.